Жол кырсыгына кабылган белгилүү кинорежиссер Турсунбек Үсенов көз жумду. Кырсык 1-июлда Токмокко жакын жерде болгон. Анда жеңил автоунаа жүк ташыган Volvo унаасы менен кагышып, Үсенов ооруканага түшкөн. Тилекке каршы 3-июлда ооруканадан үзүлгөн. Кинематографияны өнүктүрүү фонду Үсенов кесиптештери менен тасма тартууга баратканын билдирди. Жабырлануучулардын биринин абалы оор, экинчисиники туруктуу. Кинорежиссерду акыркы сапарга узатуу Кыргыз фильм киностудиясында өтөт. Үсенов Курманжан Датка, Мунабие, Шамбала, Салам Нью-Йорк, Аталар Керези сыяктуу бир топ белгилүү тасмалардын экинчи режиссеру болгон. УКМ эскертет. Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 4-июлдан 7-июлга чейин күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына жана нөчөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондарында сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Маалымат булагы Кыргыз Кабар. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Бишкек, Ысык-Көл жана Нарында баңгизат жашырылган 638 жер табылды. Ысык-Көл милициясынын кызматкерлери Ысык-Көл облусу боюнча УКМК менен биргеликте санитардык баңгизаттардын ири партиясын кармашты. Бул тууралуу Ысык-Көл ОЭКтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлерине облустун аймагында белгисиз жарандар баңги каражаттарын мыйзамсыз даярдап, кийин Бишкек шаарына аларды сатуу менен алектенип жаткандыгы тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Аталган маалымат облустук милициянын кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана аларды аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо негизинде кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн тергөө амалдарынын жана ыкчам иштеринин натыйжасында Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери УКМКнын Ысык-Көл облусу боюнча кесиптештери менен биргеликте чектүү жарандарды аныктоого жетише алышкан. Алар Балыкчы шаарынын 21 жаштагы тургуну Аны жана Ысык-Көл районунун Григорьевка айылынын тургуну ЗТ болуп чыгышты. 27-июнь күнү аталган шектүү жарандар Бишкек шаарынын аймагында колго түшүрүлгөн. Маалымат булагы Турмуш. АКСРИБнин башчысы жана эсепчиси системалуу түрдө акча каражатын ыйгарып алгандыгы үчүн кармалды. УКМКнын ички иштер органдарына коррупциялык көрүнүштөрү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында АКСРИБтин жетекчилиги тарабынан кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу фактыларын аныктады. Тактап айтканда, АКСРИБнин кызмат адамдары системалуу түрдө мамлекеттик сатып алууларды, көмүрдү, кызматтык автотранспорттун тетиктерин, кеңсе товарларын формалдуу жүргүзүү жолу менен аффилийленген фирмаларга акча каражаттарын которуп, андан ары накталай ыйгарып алышканы аныкталды. Мындан тышкары аталган ички иштер бөлүмүнүн башчысы командировка чыгымдарына, ошондой эле күйүүчү, майлоочу майга бөлүнгөн талондорду да өзүнө ыйгарып алган. 2-июлда козголгон кылмыш ишинин алкагында кезектеги 200 000 сомдун өлчөмүндөгү акча каражатын чыгарып алуу жана ыйгарып алуу аракети учурунда УКМК кызматкерлери ЭЭМдин Жалал Абад облусу боюнча ички иштер башкармалыгынын ички коопсуздук бөлүмү менен биргеликте Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковники АА жана эсепчиси ДТны кармады. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Сереп Медиа.